Бүгүн түнкү саат 1-ден баштап портал ачылды. Эми кыргыз тилине которгондо арстан порталы дейт, бирок бул портал лев. Бул портал өтө сонун портал. Анткени бүгүнтөн баштап биз эң чокусуна чыгып, эң көп, аябай көп өзгөрүүлөрдүн астында турабыз. Жаңы пространствого кирип баштадык. Анткени потенциал ачылып атат. Анткени мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Анткени баягы адам өзүнүн сүрөтүн тартып баштайт. Бирок сүрөтчү кандай? Сонун сүрөттү, кызыктуу, кооз, жыргал сүрөттү тартабы же бул сүрөттөн коркуп качса болобу? Демек, ар бир адамдын тандоосунан эмнени тандадык? Сонун жашоонубу же жашоо баягы эле ый, баягы эле зордук, зомбулук же иш кылса эмнени тандасак ошондой сүрөттү тартып баштап атабыз. Бүгүнтөн баштап ичибизде эмне болсо, ошол нерсе сыртка кетет. Ичибизде тынчтык жок болсо, сыртта дагы болуп аткан окуялардын баары жүрөктү түшүрө тургандай болот. Бирок эгер ичибизден тынч болсок, аманчылыкты кааласак, токчулукту кааласак, ошол нерсе жашообузга келет. Демек, оюбузду оңдош керек. Бүгүнкү күндөн баштап ушул бир жарым жума түшүнүксүз, непредсказуемое. Анткени мындай план коюп, мындай кылам, тигиндей кылам деп айтса деле болот, бирок ушул пландардын баары такыр иштебейт. Анткени бул ситуациялар такыр түшүнүксүз, күтүлбөс болот. Ошол нерсеге таң калбай, анткени көп фейковый информация болот. Эч кимди укпай, эч кимден кеңеш сурабай эле, жүрөктөн кеңеш сурап, ичиңден кандай тандоо болсо, ошол нерсе менен алга жылыш керек. Мен Кудаймын, мен жолуңарды көрсөтүп атам, мен тинтип атам, минтип атам, мен жолумду жолдобосоң, сен тосоок бейиш деген сөзгө көп ишенбей, ар ким өзүнүн жолун тандап алга жылыш керек. Анткени ортомчулар азыр иштебейт. Ошон үчүн организм эмне десе, жүрөк эмне деп жооп берсе, ошол нерсе менен алга жыла бериш керек. Анткени мындай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мурун эгер биз эң төмөн деп коеюнчу, тамак аш, балдарды чоңойтуш керек, үй бүлөнү куруш керек, турмушка чыгыш керек деген максат менен эле жашоо болуп аткан. Бирок азыр ушул максаттар кеңейип атат десем болот. Анткени балдарды чоңойтуш керек, үй бүлөнү куруш керек, жаңы мамиле түзүш керек. Бирок адам ичинен эмне каалап атат? Кандай каалоо тилектер болуп атат? Ошол нерсе менен алга жылабыз. Ушул бүгүнтөн баштап жапжаңы жашоо, буга чейин келатып, баягы физический оорулар болду. Анткени кан тамырларда өзгөрүүлөр болуп атты. Азыр дагы эле буттар кармап атат, колдор кармап атат, омуртка кармап атат. Бирок ошол нерсеге көңүл бурбай, анткени баягы эски энергиялар тазаланып атат. Сыртта социальный конфликттер болушу мүмкүн, катаклизм болушу мүмкүн. Бул планета ушу эски энергиялардан тазаланып атат. Демек, планета тазаланса, биз планетанын үстүндө болсок, демек биздин да жашообуз өзгөрүлөт. Анткени ушул эски энергиялар өзгөрүлүп, жаңы кристаллический решетка иштеп баштап атат.
магнитное поле өзгөрүлүп атат. Демек биздин денебизде дене, аң сезим, рух биригип атат. Ушул нерсе менен бүгүнтөн баштап таптакыр жаңы жашоо, жаңы мамиле, жаңы көз караштар өзгөрүлүп атат. Эгер бир ситуацияга биз мына мисалы үчүн бул күнөөлүү эмес деген нерсе менен көз караш болчу, азыр болсо ошол варианттар көп болуп түшүнүк, тереңирээк түшүнүк келет. Многогранность иштеп баштап атат. Анткени бир ситуацияда чындык ар бирөөнүкү өзүнүкү да, бирок азыр чындыктан истина демек ошол эмне себеп, кандай себеп, ким кандай кадам жасады, кайсы жагынан күнөө кетти, ким тереңирээк нерселерге ошол нерсеге келебиз да. Мисал келтирсем, 2 мергенчи бир кызга менен сүйлөшүп, ошол кыз айтат: кимден атып келсеңер ошого жараша мен тандайм кимге турмушка чыгам деп. Экөө кетишет. Жолдон көп окуялар болот. Аягында бир чоң баягы жердин астында жашап аткан дев деймби, чоң великан ошого келип, анан чөнтөгүндө болгон тамак менен ошол великанга ус тийгизет. Бирөөсү куу болчу, бирөөсү өзүнүн ишин билген, көп мактанбаган адам, 2 мерген, эки башкача мерген болот. Ушундай сонун тамак берип атасыңар, бирок мен силерге чоң белек берейин дейт. Белек бергенден кийин бирөөгө алтын сандык берет, бирөөгө темир сандык берет экен. Ичинде эмне бар белгисиз. Бирок үйгө жеткенден кийин баягы элпек мерген эмесин сандыгын ачса, ичинен көп жакшы оокаттар чыгат экен да, материальный оокаттар, керектүү нерселер чыгат экен. Анан алтын сандыкты ачпай турган баягы куу мерген болсо отуруп ойлонот экен. Эгер темир сандыктан ушунчалык оокат чыккандан кийин анда меники сонун болот деп, мен урум аябай көп болсун, мен чоң болоюн, мен көпкө жашайын деген нерсе менен, каалоо тилекти айтканы менен сандыкты ачкандан кийин в конечном итоге чиркейге айланып кетет. Ооба, көп нерсени жей турган, канды соргон. Вот ошондой адамдын кандай каалоо тилеги бар болсо, ичинен ошол белектер болот. Демек, бүгүнкү күн абдан кызыктуу. Бүгүнкү күн абдан кенен, абдан чоң, абдан узкий нерсе болуп атат. Ошол порталга киргендер ким кандай тажрыйба менен кирсе, ошого жараша жашоо өзгөрүлөт же өзгөрүлбөйт.